Биринчи бөлүм жаныбарлардын көп түрдүүлүгү жана тиричилиги. Параграф 1. Жаныбарлар жөнүндө жалпы маалымат. Зоология жаныбарлар жөнүндөгү илим. Жаныбарлар жандуу жаратылыштын ар кандай чөйрөлөрүндө, сууда, кургакта, абада таралышкан. Ал тургай өсүмдүктөрдүн, жаныбарлардын, адамдардын органдарын ээлешип, тиричилигин өткөрүшөт. Азыркы кезде жаныбарлардын жалпы түрлөрү 1,5 миллиондон ашат. Алардын ичинен 1 миллиондон ашыгы кумурскасымалдар, калгандары бир жана көп клеткалуу жаныбарлар. Жаныбарлар өздөрүнүн чоң-кичинелиги, денелеринин формалары менен айырмаланышат. Алар дене бөлүмдөрү, дери каптоолору, кыймыл органдары, жүрүм-турумдары жана башка белгилери менен бири-биринен айырмаланып турат. Дүйнөдөгү эң чоң жаныбар көк кит. Ал океанда жашайт. Анын узундугу 33 метр, салмагы 150 тоннага жетет. Ал эми кургакта жашаган эң чоң жаныбар Африка пили. Анын салмагы 5 тоннага, боюнун бийиктиги 3,5 метр, узундугу 4,5 метрге жетет. Эң майда жаныбар Филиппин моюнча балыгынын узундугу 7,5–11 миллиметрге жетет. Бир клеткалуу жаныбарларды амеба, инфузория туфелканы, жашыл гленаны микроскоптон гана көрө алабыз. Жаныбарлардын денелеринин формалары ар түрдүү. Мисалы тасма сымал, тасма курттар, кол чатыр сымал, медузалар, жылдыз сымал, деңиз жылдызы жана башка формада болот. Жаныбарлардын денелерин каптап турган каптоолору да ар башка. Жука чел кабык, тери, хитин, каттуу сөөк кабырчык, куш жүн, мүйүз кабырчык жана жүн жана башка менен капталат. Жаныбарлардын кыймыл органдары түкчөлөр, шапалакчалар, жалган буттар, кол буттар, канаттар, сүзгүчтөр жана башкалар. Кээ бир жаныбарлардын кыймыл органдары болбойт. Мисалы тузсуз суудагы гидра, деңиздеги кораллдар. Алар ар кандай нерсеге жабышып жашоочулар. Жаныбарлар бири-биринен жүрүм-турумдары, ички түзүлүшү, көбөйүү жолу жана башка көп белгилер менен айырмаланып турат. Зоология жаныбарлар жөнүндөгү илим. Зоология деген термин гректин zoo жаныбар, логос окуу, илим деген сөзүнөн келип чыккан. Зоология жаныбарлардын жашоо чөйрөсүн, сырткы, ички түзүлүшүн, көбөйүшүн, келип чыгышын, таралышын, көп түрдүүлүгүн, өз ара байланыштарын, пайдалуу, зыяндуу жактарын жана аларды жаратылышта коргоону үйрөтөт. Адамдар илгертен эле өздөрү жашаган аймактардагы жаныбарлардын байырлаган жерлерине, түрлөрүнө, көбөйүп өөрчүшүнө көңүл бурушкан. Өзгөчө пайдалуу, зыяндуу, уулуу жаныбарлар жөнүндө маалыматтарды көп топтошкон. Азыркы кезде зоология илими жаныбарлардын тиричилигин ар тараптан изилдеген көп тармактуу илимдердин бир бүтүн системасын түзөт. Зоологияда жөнөкөй түзүлүштөгү жаныбарларды протозоология, ички митек курттарды гельминтология, моллюскаларды малакология, кумурскаларды энтомология, балыктарды ихтиология, жерде сууда жашоочуларды батрахология, сойлоп жүрүүчүлөрдү герпетология, куштарды орнитология, сүт эмүүчүлөрдү маммология бөлүмдөрү изилдеп окутат. Жаныбарлар менен өсүмдүктөрдүн окшоштуктары жана айырмачылыктары. Жаныбарлар менен өсүмдүктөр органикалык дүйнөнүн негизин түзөт. Бардык тирүү организмдер клеткалык түзүлүштө болот. Жаныбарлар да, өсүмдүктөр да клеткалык түзүлүшкө ээ. Өсүмдүк клеткасынын кабыктарында целлюлоза, клетчатка болот. Бул каттуулукту жана туруктуу форманы берет.
Жаныбарлардын клеткасы сырткы мембрана менен капталган. Жука жана ийилчээк келет. Клеткасында пластидалар болбойт. Жаныбарларда белгилүү бир өлчөмгө чейин кандайдыр бир убакыттын ичинде гана өсөт. Түзүлүшү жана аткарган кызматы боюнча окшош клеткалар ткандарга биригет. Жаныбарларда эпителий, нерв тутумдаштыргыч, булчуң ткандары бар. Ткандар органдарды түзүп, органдар системасынан чоң организм түзүлөт. Жаныбарлар менен өсүмдүктөрдүн денелери татаал органикалык заттардан, белоктордон, майлардан, углеводдордон турат. Жаныбарлар жана өсүмдүктөр азыктанууга, дем алууга, өсүп өөрчүүгө, көбөйүүгө жөндөмдүү организмдер. Жаныбарлар менен өсүмдүктөрдүн ортосунда айырмачылыктар да бар. Эң башкы айырмасы азык заттарды өсүмдүктөр өзү түзөт. Өсүмдүктөрдүн клеткасында пластидалар бар. Фотосинтез процесси жүрөт. Кээ бир мите өсүмдүктөр гана даяр органикалык заттарды пайдаланышат. Жаныбарлардын көпчүлүгү гетеротрофтор. Башкача айтканда, даяр органикалык заттарды пайдаланып, өзүлөрүнүн денелерин түзүүчүлөр. Бир клеткалуу жаныбарлардын ичинен, мисалы жашыл гленада хлоропласттар бар. Алар фотосинтезге жөндөмдүү болот. Жаныбарлардын жашоо тиричилик чөйрөлөрү. Жаныбарлар курчап турган чөйрө менен тыгыз байланышта болот. Организмдердин кандай гана тобу болбосун, чөйрөнүн жагымдуу шарттарында гана жашап, көбөйө алышат. Мындай жашоо үчүн ыңгайлуу келген жер бетиндеги чөйрөлөр тиричилик чөйрөлөрү деп аталат. Тиричилик чөйрөлөрүнө суу, жер аба, топурак кирет. Мисалы, тиричиликтин суу чөйрөсүндө балыктар, киттер, моллюскалар жашайт. Жер аба чөйрөсүндө арылар, куштар жана башка жашайт. Кээ бир жаныбарлар учууга жөндөмдүү болгону менен тиричилиги жерде жана сууда өтөт. Топурак чөйрөсүндө сөөлжандар, сокур тышкандар, жыландар жана башка жаныбарлар жашайт. Жаныбарлардын жана адамдын ар кандай органдарында ичөткөк амебасы, аскаридалар, кенелер жана башка кездешет. Жаныбарлардын байырлоочу аймактары. Жаныбарлар тиричилик чөйрөсүнөн өзүлөрүнө ыңгайлуу аймакты ээлешет. Мисалы, көкөрчөктөр, камбалалар деңиздин түбүндө кездешет. Тиричилик чөйрөсүндө жаныбарлар ээлеген айкын аймакты ошол жаныбарлардын байырлоочу жерлери деп аташат. Тиричилик чөйрөсүнүн эң чоң аймактарын ири жаныбарлар менен мекендешет. Мисалы, киттердин байырлоочу жерлери деңиздер, океандар, багыштыкы аралаш токойлор. Ар бир байырлоочу жерде ар түрдүү жаныбарлар жашайт. Бул жаныбарлардын түрлөрүнүн ортосунда өз ара байланыштар түзүлөт. Жаныбарлардын жаратылыштагы өз ара байланыштары. Жаратылыш шартында жаныбарлардын ортосунда татаал жана ар түрдүү өз ара байланыштар кездешет. Алар аймактык жана азыктануу мамилелерден ачык байкалат. Жаныбарлардын ортосундагы өз ара негизги байланыштар төмөнкүлөр. Симбиоз же бирге жашоочулук, баатирчилик, жырткычтык, митечилик, атаандаштык, нейтралдуулук. Симбиоз же бирге жашоочулук. Эки башка түрдөгү организмдер бирге жашап, бири-бирине пайда келтирет. Булардын ортосунда пайдалуу мамиле түзүлөт. Ал симбиоз деп аталат. Мисалы, актиния жана качкын рак. Баатирчилик. Бир түргө экинчи түр зыян келтирбей, баш калкалап, андан калган азыктар менен азыктанып жашайт.
Жаныбарлардын ортосундагы мындай мамиле баатырчылык деп аталат. Мисалы, скат манта жана жабышма балык. Жырткычтык. Бир түр экинчи түрдүн жаныбарлары менен азыктанып, аларды жеп жоготушу жырткычтык деп аталат. Жырткычтар күндүзгү жана түнкү болуп экиге бөлүнөт. Мисалы, карышкыр менен коен, үкү менен чычкан. Митечилик. Жаныбарлардын сырткы жана ички денесинде жашап, алардын денесинде көбөйөт. Денеге зыян келтирет. Мителер кезиккен жаныбарлар мителердин ээси болушат. Мителер сырткы жана ички мителер болуп экиге бөлүнөт. Сырткы мителерге бүргө, биттер жана башка. Ал эми ички мителерге аскарида, трихинелла жана башкалар кирет. Атаандаштык. Жаратылышта ар кандай түрлөрдүн ортосунда жана түр ичинде жашоо үчүн күрөш жүрөт. Жаныбарлардын ортосунда жашаган жери, азыгы, ургаачысы үчүн өз ара атаандашуу мамиле түзүлөт. Мындай мамиле атаандаштык деп аталат. Эрегишкен жаныбарлар бири-бирине тескери мамиле жасайт. Мисалы, кара чыйырчык жана жут жымчык. Нейтралдуулук. Жаратылыштын бирдей шартында эки түрдүн өкүлдөрү жашап, булар бири-бирине оң же терс таасирлери жок. Мындай түр ортосундагы мамилелер нейтралдуулук деп аталат. Мисалы, карагай токоюндагы марал менен тыйын чычкан.